Кырдаал болгон Баккендин айылдарында Дипкорпус эл аралык уюмдарды жергиликтүү жана чет элдик массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүн алып келип тааныштырып жүрөбүз. Максат ушул тажик баскынчылары тарабынан талкаланган объектилерди, алардын баскынчылыгын дүйнөлүк коомчулукка жеткирүү максатын көздөгөнбүз. Ошол жеринде биз эле эмес эл аралык уюмдардагы ким күнөөлүү, ким баскынчы деген суроолорго жооп алсын деген максат болгон. Мына Капчыгай айылындабыз. Бир дагы үй соо калган эмес. Күтүүсүз басып кирип, малдарын, буюмдарын ал тургай бут кийим, эски кийимдерине чейин тоноп кетишкен. Азыр үстүнө көрөсүңөр. Бул 100% күйгөн айыл. Калган эмес. Получается, прям каждый снаряд түшкөн эмес буга. Айылды басып кирип, ана полный үстүнө күйгөн. Биринчиден бил тоноп малдарыбызды айдап кетти. Өрүк көп болгон эле. Каждый домдо жок дегенде 500 үстүнө өрүк бар эле. Biz bana toğuk kaççılıp karga oturduk da jogortun. Arıca yok. Yani kaççılıp karga oturduk. Polni maşinlerime gelip bir de örüklerdi yüklep. Kara dinlik var mı? Başka var. Televizyon. Alıp gelip mallarımızı aydıp gitti. Albana salıp. Anan ahırda üler küçük gitti. Bana şu boydan kaldık da bana. Başka hiç demeci yok. Karavul.